Кандайсыз эне? Жаркылдайсыз го. Рахмат, эмгегиме жараша келбедим дегендей. Ал кандай? Ак эмгегимден салыктарды калтырбай төгүп келгем. Ошол салыктардын эсебинен жолдор, мектептер, ооруканалар салынды. Жана менин пенсияма топтолду. Ошондо мен азыр 40 жылдан кийин пенсия алуу үчүн соцфондко акча төлөп жүрөмбү? Ооба десе да, жок десе да болот. Кыргызстандагы бардык жарандар социалдык фондко төгүмдөрдү аткарат, туурабы? Кыргызстандын пенсиялык системасы тилектештик принцибине негизделген. Башкача айтканда, бул камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасы азыркы пенсия алып жаткан карлардын пенсиясына жана пенсиялык топтомдорду инвестициялоого багытталган дегенди билдирет. Социалдык фондко төгүмдөрдү аткаруу менен сен өзүңө кирешелүү пенсияны гана камсыздабастан милдеттүү медициналык камсыздандырууга да укук аласың. Демек, социалдык коргоого ээ болосуң. А бул сапаттуу медициналык, профилактикалык жана башка кызматтар болот. Биздин Кыргызстан өркүндө өнүгүшү үчүн ар бир жаран салык төлөшү керек. Мен сыяктуу. Мен Кыргызстандын жаранымын жана бюджеттин түзүлүшүнө таасир эте алам.